Бир эле үй бүлөсүн багуу менен чектелбестен мамлекетке салык төлөп, ошол эле учурда жергиликтүүлөрдү жумуш менен камсыз кылган ишкерлердин катары көбөйдү. Алардын бири Жаңыл Калдарова. Ал бир топ жылдардан бери ишкерлик менен алектенет. Акыркы 1 жылдан бери чакан тигүү цехин ачкан. Алгачында 10 гана ишчи менен баштаган, азыр болсо мында 30дан ашуун жергиликтүүлөр жумуш менен камсыз болгон. Балдарымыз, кыздарымыз жашынан баштап Россияга барып келип, ушу тууралуу иштеп, сатышып жүрүштү. Кийин өзүбүздү тиксек болот окшойт деген ой менен Мадинанын жанында 4 этаж кылып неме салышты, место алышып, өздөрү тиге башташты. Анан бизде надом катары ачып үйрөндүк, карасак көбөйсөк болот экен. Жумасына акчасын алып турушат, обедин бекер кылдык, баардык шарттарды жакшы кылганга аракет кылдык да, ашкана түзүп бердик. Жалал-Абад шаарында жайгашкан бул тигүү цехи 50 орунга ылайыкташкан. Мында тигилген кийимдер болсо Россияга экспорттолот. Башында жумасына 500 гана кийим-кече экспорттолсо, азыр бир жумада 2000ден ашуун кийимдин түрү чет өлкөгө сатылат. Бул да болсо кыргызстандыктардын товарына талаптын күчтүүлүгү дейт ишкер айым. Өздөрү сезон боюнча беришет да. Азыр билбет менен деме тигип аттык эле, спортивка. Ужан немеси бүттү да. Анан мындай азыр толстовка өттүк, жылуу кийимге өттүк. Жайында кадимкидей эле баягы жука эмелер, көйнөктөр тигип берип аттык. Эми мындан бияка пальто тигебиз. Анан ушундайлар келет. Күндөн күнгө баягы тиккен нелерибиз көбөйүп атат. Количествочу көп-көптөн жума сайын ошо жылыш бар да. Кыздар да ошо жума сайын ар жумада айлыктар да көбөйүп атат, колдору көнүкчү. Турдукан Курбанова бул цех ачылганда келген алгачкы жумушчулардын бири. 15 жашынан тигүүчүлүк менен алектенген Турдукан айым буга чейин бир топ эле жайларда, борбордода иштеп келген. Үй бүлөсүнөн алыста жүрүүнү каалабаган карманыбызды мындай иш орундуктардын түзүлгөнү кубандырат. Анан калса бул жерде айлык маяна түзүлгөн шарт да канааттандырат. Бир үйүбүзгө жакын, бала чаканын алдында жүрөбүз үчүн. Аяка барганды эле былтыр келип иштедим, жаңы ачылган балда. Ошондон бери ошол жерде иштеп атам. Условиялары жакшы, тамак ашы бар, бекер. Айлыгыбыз убагында берип турат. Кечиктирбейт. Бир айлыгыбыз 20 миң, 30га чейин болот. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарында чакан жана орто 20дан ашуун ишкана бар. Маалыматтарга караганда 1 жылда 200гө жакын жаңы жумушчу орундуктар түзүлөт. Ага катар азыркы учурда ишкерлерди колдоо багытында иштер алып барылууда дейт тийиштүү адистер. Өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн мекеме продукцияларга атайын дүкөндөргө, чоң соода түйүндөргө орундарды бөлүп берип атабыз. Салыктар боюнча жеңилдетүү, ошондой эле чет мамлекеттерден келген жабдуулар алып келген үчүн дагы салыктардан бошотуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Мамлекет ишкерликти өзгөчө аймактардагы бизнести өркүндөтүүнү колдоп жатат. Ал үчүн атайын ишкерлердин статусун жана беделин жогорулатуу жөнүндө президенттин жарлыгы да чыккан. Мындан улам аларга шарт түзүү жергиликтүү бийликтин эң маанилүү иш пландарына айланган. Эске салсак, Жалал-Абад облусунда 186 каттоодо турган өнөр жай бар. Алардын 140-ы кичи ишканалар, 11-и орто жана 35-и ири ишканалар. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Жалал-Абад шаары.